Жолдошалы Нематжановго балчылык кесип атасынан өткөн. Айтымында жаштайынан атасы менен бирге жүрүп, бул кесипти өздөштүргөн. Жаздын келиши менен көп убактысы тоо арасында өтөт. Аарылар гүлдүү табиятты, кооз жерди талап кылат. Андыктан Жолдошалы мырза мезгил менен жер которуп турат. Балдын килограммын 180-200 сомго чейин сатам. Бул жерге 4 жылдан бери аарыларымды алып келем. Берден бир рестен асалды алып, бир катар. Жолдошалы Нематжановдо учурда 60га жакын бал челеги бар. Айтымында алгач аарынын түрүн туура тандоо, андан соң аарыларды көбөйтүп, алардын азыктануусуна жакшы шарт түзүп берүү керек. Ар бир ары өз уясына бал толтурат. Бир бөлүгүнөн 2 килограммга чейин бал алууга болот. Буну арыны дарылаш керек. Буну бир-ikide дарылар. Азыркы жерде аарылардын бир жолу балын алып, андан соң алайга барайын деп жатам. Ушул айдын аягында Күлчөгө барам. Аарыны да дарылатып туруш керек. Аарылардын саламаттыгын текшерип, бир нече дары менен дарылап чыгам. Мындан тышкары витаминдүү дарылар атайын берилет. Кышында болсо бал менен ороп коебуз. Орулгон аарылар бал менен азыктанат. Андан соң жазда кайра эшикке алып чыгабыз. Şu bilen yana kayra inegin baş teret endi. 30'larga кабастан асал берсе Кудайым, асалды алам. Балчы Жолдошалы мырзанын айтымында аарылар жаз жай мезгилинде эң узагы 30 күнгө чейин жашайт. Анткени бул мезгилде аарылар тынымсыз бал ташып жашоого жарамдуулугу азаят. Каарманыбыз былтыркы жылы 100 тоннадан ашуун бал жыйнап, килограммын 180 сомдон 200 сомго чейин сатыкка чыгарган. Түргү манабу бул түргү койгон асалдан биз машалеге өзүбүзгө жегени асал алып жүрөбүз. Бул былтыркы жыйнаган бал. Дайым жаныбызга кошо бал алып жүрөбүз. Былтыркы жылы ушундай бал жыйнадым. Элге 180-200 сомдон саттым. Алардын эч бири арзанып келген жок. Hiç kaysı nalayan жок. Mana таза асал. Өзүмүздүн манасы жайлоодо асалдары. Mana Жолдошалы Нематжанов калкты табигый таза продукция менен камсыздоону максат кылган. Бир айдан кийин аарылар чогулткан балды топтоп Алай районуна кетүүнү пландап жатат.